Качан адам намазга бекем боло турган болсо, жашоо ага жеңил эле болуп калат. Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атат. Биз аларга дейт, намазды таштагандыгы үчүн тар жашоо берип койдук дейт. Намазды таштагандыгы үчүн тар жашоо берип койдук. Бул жагын кысылат, жүрөгү кысылат. Эмнеге кысылат? Себеби намаз окубайт. Намазында проблема бар. Өзү негизи багымдатсыз башталган күн бул проблема. Ишенип коюңуздар. Мисалы үчүн багымдатты калтырбай 1-2 ай, 3 ай окуп жүрүп, бир күн таштап коюңуздар да, ошол күнү эмне болосуздар, сразу эмеңиз бузулат. Маанайыңыз бузулат, настроениеңиз болбойт. Ошол күнү бир кыжалатчылык эле болуп, ошол күндү эптеп эле өткөрөйүн деп каласыз. Багымдатсыз башталган күн өзү проблема. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен салла субха фахуа фи зимматиллахи." Ким багымдат намазын окуй турган болсо, ал Аллахтын карамагында болот деди. Аллахтын коргоосунда болот. Демек, окумуштуулар айтат. Окумуштуулар эме кылып, ошол ким бүгүн багымдатты окуган болсо, ошол адам дейт, инсульт, инфаркт ооруларына чалдыкпайт экен. Качан багымдатты таштап койду, адамдын баягы кан айлануусу дагы не болот экен, жаман болот экен. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Багымдатсыз башталган күн өзү бул проблема. Багымдатсыз башталган күндү өзүчө бир китеп кылып жазсаң болот. Мен ойлоп атам, мисалы үчүнчү, багымдатсыз башталган күн деген. День без багымдата деген, можно такую книгу можно написать. Это огромная проблема, если ты багымдат не прочитал. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көпчүлүк адамдар али күндүн чыгышын күтө элек көптөн бери күндүн чыгышын көрө элек. Эмне үчүн? Себеби эртең менен багымдатка турбайт. Эртең менен багымдатка турса, ошол себеп көрөт. Көпчүлүк адамдар бүгүнкү күндө бардыгыбыздын режимибиз өзгөрүп калган. Жаш балдардын деле режими өзгөрүп калган, урматтуу жамаат. Жаш балдардын деген подростоктордун түнү менен игра ойнойт, компьютерный клубда жүрөт, же болбосо түнү менен чайканада отурат, бир жерде жүрөт дагы, келип эртең менен багымдатка уктап калат, уктап жатат. Кээ бирөөлөрдөн сурасаң, күндүн чыгышын акыркы жолу качан көрдүңөр десең, 5-6 ай мурда дейт. Багымдат эртең менен күндүн чыгышын көрө элек адамдар бар. Эртең менен только уктайт, сасып. Ошон үчүн багымдат, пайгамбарыбыз эмне деп атат? Ракатал фажри хайрун минад дунья ва ма фиха. Багымдаттын 2 рекет намазы деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, дүнүйө жана дүнүйөнүн ичиндеги нерселерге жакшыраак деди.